Кандай артылшык бере алабыз ошол жөнүндө тагыраак бир айтып койсоңуздар. Кандай биз да барып элге барганда момундай мыйзам кабыл алынды. Ошо кооперативди бирлештирип бириктирилсе, эгер бириктирсе, момундай артылшыктарга ээ болот деп биз эмнени айта алабыз? Мисал катары. Сиз туура суроо берип атасыз. Бул жерде негизинен биз жакында өкмөт 237 токтом кабыл алган Кыргыз Республикасында айыл чарба кооперативдерин өнүктүрүү концепциясы деп. Ошол концепцияны биз талкуулоодо эки тарапка эки мындай жумуш тобу менен иштедик. Биринчиси ушу жер, суу жана лизинг маселеси, экинчиси сиз айткан салык жана социалдык төлөмдөр боюнча. Негизги ушул маселе катары бүгүнкү иштеп жаткан кооперативдердин мындай сунушу менен ушул эки мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү биз мындай колдоду, буну өкмөт дагы колдоду. Ошондуктан бул жерде биз азыркы киргизип аткан эмеде бул негизги ушул кооперативдерди өнүктүрүү боюнча биз жер маселеси гана мындай көтөрүлүп атат. Анан сиз айткан салык жана социалдык төлөмдөр маселеси боюнча азыр салык кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги бүгүн аракеттер жасап жатат. Ошондой мындай бүгүнкү төлөп жаткан салыктарды ошол кооперативдер дагы ошол эле салыктарды төлөгөнгө бүгүнкү күндө аракеттер жүргүзүп жатат. Анан мына биз мыйзамдын долбоору боюнча бул жерде жер маселеси гана камтылган да. Өкүнүчтүү, жер салыгын алуунун ставкасын биз өзгөртө албайбыз. Белгилүү. Аренда акыларынан деле биз кооперативдер түзөрдө жардам бере албайбыз. Себеби ал жерде өзүнүн мыйзамы бар. Себеби аренданын ставкасы жер налогунун ставкасынан төмөн болбош керек. Негизги кооперативдердин түзүлбөй аткандын бирден бир себеби бул ошол жана соцфонддун себебинен да. Биз ошол жагынан жардам бериш керек. Эгерде биз сиздер бир аткаруу бийлигинин алдында кызмат кылып аткандан кийин экономика министрлиги болобу, финансы министрлиги болобу, каяк болбосун да сиздер менен биргеликте айыл чарба министрлиги ушул маселени чечпесек, анда биз кооперативдер түзүүнү биз анда дагы эле кагаз жүзүндө калып калат деп мен толук сиздерге ишендирип айта алам. Себеби негизги маселе бул соцфонд. Соцфонд кооперативге мүчө болуп, мисалы үчүн 5 адамдан өйдө карай кирсе кооператив түзүп алат да. Ошол кооперативде ошолор 5 башка соцфонд төлөнгө муктаж болуп турса, алар эч качан кооператив түзбөйт. Бул биринчиси, ошол жагынан сөзсүз түрдө бул жеңилдиктерди алып келип өзгөчө киргизишибиз керек. Экинчиден, азыр мына сиз лизинг дедиңиз. Лизинг алганда дагы мына бүгүнкүгө чейин кооперативдерге деп 1% дагы эч кандай льготтор киргизилген жок. Бул дагы сөзсүз түрдө өзүнүн тоскоолдугун берет. Ошондой эле кооперативдер элге кандай жардам бериш керек? Кооперативдер элге жардам бериш үчүн элге үйрөн жагынан жардам бериш керек. Мына үйрөн чарбаларын түзгөнгө дагы ушул жерден биз кооперативдерге жакшы бир льготторду алып бербесек, кооперативдерди түзөт деген биз дагы эле кагаз боюнда калат да. Ошондуктан мен өткөндө сунуш бергем, бул жерге конкреттүү түрдө жазыш керек. Конкреттүү түрдө сунуш берип чыгыш керек да. Аз эле бул. Мына жана социалдык төлөмдөр үйрөнчүлүк чарбалар бирдеме түзгөндө, анан бул жерден сиздер айтып атасыздар, жерге гана тийишер. Жерге деген жерде бир эле налог бар, бул жерде иштетип атат элдер, үлүш берилбейт, үлүштөр менен бирге кооперативге. Биз эмне жагынан жардам бере алабыз? Ошону бир конкреттүү түрдө айтып биз жардам бериш керек да. Рахмат.